koyduk. Buyaga Maylikken katarı bölüklerge. Oşo Sapar Üniversitesi da 17 milyon euro da. 17 milyon aşığı rahat. Bir attım var. Basından koy renk tura kılıpsınlar da 17.730. Bu tarif koydan kalat da tarif koyup kalat. Kiyinki bu şunu görüp durup aytat da uyalat da şundaydı jasalandaç. Uyalat da. Burada cazaldan restorasyon kılındı. Erkektin canı ayaldığı yerleri verdi bu cephe. Bunun da şunu jasap koysa olur. 17 milyon euro olmaz mı? 100 bin so'm tegeregide restorasyon orada aldı. Jalpı. Material almaya hoşumda. Ta özünde ite bu, özünde yok. Koçkodun табылған шамчы кенче. Қошеметті ороқтор, балталар, шол бұйымдар. Жалпыдан бұл дорғатанды 9 кенч қылап шыққан. Алайдан табылды. Бұл жанына адам ұзата тұрған атайын бөлік бар екен. Барлық бұйымдарды айбаттан түрі көтерілді шығар. Бүгінгі күнде абдан жақсы елденіп жатқан үстікөлде чиын таш, телемкөр, құрам еттері тезілденіп жатады. 80 milyon ықтамен басып қалған. Бұл ең көп басып шығарылған емдік қолыстандар. Ушул мезгилде оққан Арабаевтар кейін Қырғыз мамлекет түзүүчүлөр болып қалады. Ошол эле элдин өзү Казандан билим алып. Биринчи жоокерлери Сарыкбай Каралаев, Алымбек аткан небереси Кадырбек Канчыбек сыяктуулар. Кийинки муундарга ушу тарих болуп калат да. Указания прочитать всем членам Политбюро, а затем вернуть обратно. И вот всего лишь одна петра сейчас. А кому вернули тогда в то время? Вашим родственникам? Нет. Кому нет. Нашим родственникам вернули только 809. Так. 17 milyon euro da. 17 milyon aşığı rahat. Bir attım var. Basından koy renk tura kılıpsınlar da 17.730. Bu tarif koydan kalat da tarif koyup kalat. Kiyinki bu şunu görüp durup aytat da uyalat da şundaydı jasalandaç. Uyalat da. Burada cazaldan restorasyon kılındı. Erkektin canı ayaldığı yerleri verdi bu cephe. Bunun da şunu jasap koysa olur. 17 milyon euro olmaz mı? 100 bin so'm tegeregide restorasyon orada aldı. Jalpı. Material almaya hoşumda. Ta özünde ite bu, özünde yok. Бүгін улуттук маданий очокторубуздун бири болгон тарых музейибизде салтанаттуу жагдайда чогулуп жаткандыгыбыздын негизги себеп жөнү 2021-жылы көз карандысыздыгыбыздын 30 жылдык мааракесин майрамдоо менен өткөндүгүн баса белгилеп, кайсы бир деңгээлде кортундулоо десек дагы болот. Өлкөбүз үстүбүздөгү жылы тарыхый маанидеги бир катар орчундуу окуяларды баштан кечиргенине күбө болдуңуздар. Оболу жыл башында президенттик шайлоону жана башкаруу формасын аныктоо тууралуу конституциялык референдумду өткөрүп алдык. Андан соң уда тагыраак айтканда 11 апрелде Кыргыз Республикасынын конституциясы жөнүндөгү мыйзамды кабыл алуу боюнча бүткүл элдик референдум ийгиликтүү өтүп, кийинки саясий процесстерге жол салды. Атап айтканда, жаңы мыйзамдар кабыл алынып, министрлер кабинети куралды. Өлкөбүздүн тарыхында биринчи рет административдик кийлигишүүгө жол берилбей, жогорку кеңешке адилет жана таза шайлоо өткөрүлүп, саясий реформалардын дээрлик бир жылга созулган соңку этабын ийгиликтүү жыйынтыктап жатабыз. Урматтуу коноктор, тереңирээк баамдап көрсөк, биз 30 жылдан бери тынбай изденүүнүн үстүндө болуп,
конституциялык реформаларды жүзөгө ашыруунун мүдөөсүн ураан тутуп, ушул максаттан тайбай жашап келдик. Мен ушул жерден бир ойду жарыя кылып айткым келип турат. Биздин изденүүлөрүбүздүн конституциялык, саясий экономикалык реформалардын башаты 1990 жылкы окуялардан башталат деп так кесе айтсам жаңылышпаймын. Дал ошол жылы 15 декабрда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик суверендүүлүгү жөнүндө декларация деп аталган тарыхый маанидеги документ СССРдин курамындагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Совети тарабынан салтанаттуу жагдайда кабыл алынган. Анын биринчи беренесинде мынтип айтылат: Кыргыз Республикасы Кыргыз улуту өз тагдырын өзү чечүүсүнүн, республиканын бардык элдеринин коомдук жана мамлекеттик түзүлүштү эркин тандап алуусунун негизинде бекемделген жана өнүгүп жаткан, республиканын бардык улуттагы граждандарынын таламдарын билдирген жана коргогон суверендүү мамлекет деп турат. Ташка тамга баскандай жазылган бул саптар кашкайта ырастап тургандай, элибиз коомдук жана мамлекеттик түзүлүштү эркин тандап алууга болгон укугун жана эрк ыктыярын дүйнө коомчулугуна ушинтип жар салган. Кайсы бир деңгээлде тортундулоо эрк ыктыярын дүйнө коомчулугуна ушинтип жар салган. Коом активдүү, адилеттүүлүк татыктарды курууга, жарандардын ишенимин өткөн тарыхына сыймыктанган, бүгүнкү жашоо турмушуна кымтылган улуттук негиздөөлөрдүн негиздөочүлөрдүн бири Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгын улуттук тарых музейине тапшыруу демилгесин көтөрүп мага тажрыйбасын эскерген эсеп болду. Жирдеги бир катар орчундуу окуяларды баштан кечиргенине кеңирээк баамдап көрсөк, адилеттүүлүк, татыктуу жашоо укугу үчүн күрөшкөн өлкөбүз үстүбүздөгү жылы тарыхый маанидеги бир катар саясий экономикалык реформалардын башаты конституциялык реформалардын корутундусу деп атасак болот. Суверендүү мамлекет деп турат. Ташка тамга баскан реформаларды жүзөгө ашыруу менен алып барышууда. Жана ошол эле учурда демократияны андан ары өркүтүү СССРдин курамындагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Совети тарабынан мен ушул жерден бир ойду жарыя кылып айткым келип турат. Өсүү болуп калууга тийиш. Ошондуктан ары кызыктуу, ары драмалуу барактарын чагылдырган бул кол жазманы бүгүндөн тарта мамлекет өзгөчө коргоодогу жана оппоненттеримди, коомдун бардык катмарын ушул келечек алдындагы жоопкерчилик тууралуу кеп козгогон